ата-энелердин кызуугандуулугу жугуштуу. Менин балам атасына окшоп түрү суук. Же менин кызым апасына окшош жүдөө. Балдарына артыкчылыктар өзүнөн, ал эми кемчиликтер өмүрлүк жарынан өткөн деп эсептеп алышкан ата-энелер адатта ушинтип даттанышат. Менин китебимдин ушул барактарына чейин окуган ата-энелер алардын балдарындагы жакшы жана терс сапаттар төрөлгөндөрдөн берки тарбиянын натыйжасы экендигин түшүнүштү деп ойлойм. Кенже куракта өнүктүрүүнү, баланы маалыматка сугаруу же кенже куракта окуганды жана жазганды үйрөтүү деп түшүнүшкөн учурлар көп эле кездешет. Мында маанилүүсү ой жүгүртүү, баалоо, кабылдоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү. Бул үчүн атайын программалар жок. Ата-энелер өздөрүн кандай алып жүрүшөт? Алар эмне менен алектенишет? Сезимдери кандай? Бала менен кантип сүйлөшүшөт? Ушулардын баардыгы биригип келип, баланын инсандыгын калыптандырат. Бала сүйлөшкөндү жактырбаган, үтүрөйгөн адам тарабынан тарбияланса, дайыма кабагы ачылбаган маанайда болот. Жүдөө адам тарбияласа, жүдөө болот. Апасынын музыкалык угуму жок болсо, ырдап бербестен пластинка коюп угушса болот. Мүнөз, эмоция, сезимталдуулук сыяктуу нерселерди адам өзү этибарга албайт. Адам өз кемчиликтерин билсе да, аларды оңдоо оңой эмес. Андыктан өзүбүздүн жүрүм турумубузга сак болушубуз керек. Эгерде энеси суукурунуп калса, ал баласына илдетти жугузуп алгандан сактанат. Өзүнө жакын жолотпойт же оозу мурдун бет кап менен жаап алат. Бирок өз кемчиликтеринин балдарга өтүп кетишинен сактанган ата-энелердин саны өтө эле аз. Энелердеги кызуугандуулук деген вирус суук тийгенден алда канча жугуштуу вирус болуп саналат. Ата өзүнүн баласы менен көбүрөөк баарлашышы керек. Биздин балдарыбыз чоңойгондон кийин атасы менен өткөргөн жагымдуу убактыларын майрам сыяктуу эстешет. Анткени көптөгөн үй бүлөлөрдө бул дайым эле боло бербейт. Менин тунуулум биз чогуу жасаган нерселерди азыркыга чейин эстейт. Мисалы, бир жолу деңизде кайыкка түшүп, кайтып келе жатканда кызыл фасоль жегенибизден бери эстейт. Бул мындан 30 жыл мурун болгон окуя. Мен ал жөнүндө таптакыр унутуп калыпмын. Салт боюнча аталарга негизинен авторитардык роль берилчү. Ал негизинен тартип сакчылыкка көңүл буруп, балдардын күндөлүк камкордуктарына сейрек катышчу. Эгер бала атасын сейрек көрсө, анда да кезектеги насааттардын үлүштөрүн алуу үчүн боло турган болсо, ал атасын бөлөк адам, өзгөчө кырдаалда чакырылган дарыгер сыяктуу кабылдачу. Өзүнө шембеген, таарынчак баланын атасына карата жылуу сезимдер болчу эмес. Бирок катаал ата тарбиялаган баладан гени өсүп жетилип, ал таанымал адам болушу мүмкүн. Бирок ал башкалардын тилинен чыкпаган, өтүмсүз киши болушу ыктымал. Экинчи жагынан, эгер ата ичимдикке берилген, аялына орой мамиле кылып, тарбия менен таптакыр иши жок болсо, мындай үй бүлөдө бала бузулат. Ал тургай кылмышкер болушу да мүмкүн. Мындай окуялар сейрек эмес. Балдарды тарбиялоодо жана окутууда башкы роль энелерге таандык. Бирок муну менен аталар баланы тарбиялоону толугу менен жубайларына тапшырып коюш керек дегендиктен алысмын. Үйдөгү тарбиялоодон чыныгы дос жана аялдын жардамчысы болуу эркектин аткара турган жумуш эмеспи? Үйдөгү атмосферанын шайкеш абалда болушу энелердин гана аракетинен болбойт. Бир канча күн мурун автобуста баратып үй бүлөгө байкоо жүргүздүм. Атасы, апасы жана кызы.
3 жаштардагы кичинекей кыз атасы экөө кызуу сүйлөшүп жатты. Алар экөө тең аңгеменин кызыгына батышып, апасы алардын катарында эч нерсе укпагандай түр менен бир журналды окуп жатты. Атасы кызы менен жөн эле сүйлөшпөстөн аны менен баарлашууга аракет кылып жатты. Апасы болсо аларга кийлигишпегенге аракет кылды. Мен бул кыз мыкты аял болуп жетиле тургандыгын ойлондум. Чоң кишилер үчүн эч мааниси жоктой сезилген сүйлөшүү балдар үчүн эң жакшы канааттануу болуп саналат. Тарбия боюнча ишмердүүлүк эненин гана түйшүгүндө болуп, атасы анын өтүнүчү боюнча гана бул иштерге аралашкан үй бүлөлөрдө чыныгы мыкты адамды тарбиялоого болбойт. Эч кандай убакыттын тартыштыгы же жумуштан кийинки чарчап чаалуугу аталардын балдары менен көбүрөөк баарлашуусуна тоскоол болбоого тийиш. Үй бүлөдө балдар канчалык көп болсо, алар бири-бири менен ошончолук жакшы баарлашат. Азыркы Жапонияда жаш жубайлар ата-энесинен жана бир туугандарынан бөлөк жашаган салт бар. Ошол эле мезгилде бир үй бүлөдө 3төн ашык бала болбойт. Мен үйдүн жалгыз уулу элем. Ал убакта бул сейрек кездешүү. Эжелери, агалары бар досторума карап суктанчумун. Бири-бири менен ойноп, урушуп, чуручуу болгон үй бүлөлөргө дайыма баргым келчү. Айрыкча үй бүлөнүн тум баласы көп учурларда азыраак өнүгүп токтоо болот эмеспи? Анын жакшы манералары бар, бирок анда шайырлык жетишпейт. Же болбосо тескерисинче. Менин досум бир туугандардын ортончусу. Эр жүрөк, өзүнө ишенген, керек болсо тайманбас. Ал бир туугандары капа кылса, такыр ыйлач эмес. Мындай жагдайлардын күбөсү мен эле эмес, мындан башка убактарда да кездешкенин көрүп жүрөсүздөр. Бир ата-энеден төрөлүп тарбия алган балдар мүнөзү жана жөндөмдүүлүктөрү боюнча эмне үчүн ар башка болушат. Адатта ата-энелер экинчи же үчүнчү баласын биринчисиндей кылып эркелете беришпейт. Ошондуктан алар салыштырмалуу өз алдынча болуп чоңоюшат. Биринчи баласы үчүн ата-эне канчалык ыңгайлуу жагдайды түзүп, ар кандай шыктандырууларды жасабасын, ал экинчи уулдай артыкчылыктарга ээ болбойт. Анын ынактары бар. Төрөлгөндөн баштап алар менен мелдешип, кармашып жүрөк күчтүү, шайыр болуп чыга келет. Бул үчүнчү жана төртүнчү болуп төрөлгөн балдарга да тиешелүү. Алар тулкусу чымыр, духу күчтүү болуп чоңоюшат. Эгерде бала, мисалы, скрипкадан сабак алып жаткан болсо, аны менен чогуу эжеси же байкеси да сабак алса, ийгиликтүү болоору байкалган. Адатта көп балалуу кедей үй бүлөдө төрөлгөн таланттуу адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени мындай көп балалуу үйлөрдө баланын көп кырдуу жөндөмдүүлүгү жана мүнөзү жеңил өнүгөт. Чоң атанын жана чоң апанын болушу баланын өнүгүшүнө жакшы шарт түзөт. Көпчүлүк учурда жаш жубайлар ата-энесинен, чоң ата, чоң апасынан бөлөк жашаган мезгилде балдарын тарбиялоодон жана жаш үй бүлөнүн жашоосунан сыртта калат. Кандайдыр бир кийлигишүү, тоскоолдук катары кабылдашат. Тилекке каршы, бул азыркы коомдо типтүү жагдай. Кээде улгайган адамдар балдарды ушундай эркелетишет дейсиң, ата-энеси эмне кылаарын билбей калышат. Өзгөчө мындай көз караш өздөрүн прогрессивдүү жана заманга шейкешпиз деген ата-энелерге мүнөздүү. Чоң атасы менен чоң апасынын жанында балабызга туура тарбия бере албайбыз деген ойдон улам ата-энесинин үйүнөн көчүп чыгып, кичинекей бир бөлмөдө жашаган бир үй бүлөнү билем. Толук кандуу үй бүлө куруу үчүн сөзсүз эле ушундай кылуу керекпи? Балдарды тарбиялоо темасында бул чоң суроо. Албетте, Жапонияда кайнене келинге ыксыз эле кеңештерди бере берип тажаткан,
улуу баласына кумир сыяктуу мамиле кылып, башкаларга эч маани бербеген үй бүлөлөр да бар. Ушундай феодалдык калдыктар да бар. Ошол эле мезгилде бир канча муундун өкүлдөрү жашаган үй бүлөлөрдүн артыкчылыктары да бар. Улгайган адамдардан маданиятты, акылмандыкты сиңире алабыз. Ал эми муундардын ортосундагы өз ара байланыш кайсы убакта болбосун бай эмоционалдык тажрыйба берет. Баланы эркелетүү тенденциясы сүйүү, жомоктор, эскерүүлөр менен акталат. Ошондой эле баланын жашоосун байытып, шыктандыра турган башка каражаттар менен да коштолот. Таанымал жапон окумуштуусу Сейджи Кая кенже курагында чоң атасы менен чоң апасы абдан таасир эткенин айтат. Айыл башчысы болгон чоң атасы ушунчалык катуу киши болуптур, ал жөтөлүп койсо, ыйлап жаткан бала дароо эле басылып калчу экен. Чоң атасы катуу, талапчыл, бирок акыйкат болуптур. Натыйжада доктор Кая духу күчтүү, толкусу чымыр болуп өскөн. Ал эми анын өмүр бою жип ийирген апасы тескерисинче өтө токтоо аял болгон экен. Мүмкүн ал андан чыдамкайлыкка үйрөнгөндүр. Эгер чарбакты отоп жатса, бир да ото чөп калмайын эс албай турган жайы бар болчу экен. Психолог Акира Тагонун белгилөөсү боюнча, дал ушул бир ишке ыклас кое билүү жөндөмдүүлүгү доктор Каянын мүнөзүн такшалткан, дүйнөгө атагы чыккан окумуштуу болуусуна түрткү берген. Балдардын өз ара баарлашуусун кубаттоо керек. Эртеден кечке баласынын жанында болгон ата-эне анын мүнөзүнүн өнүгүшүнө толук мүмкүнчүлүк түзөт. Бул анын акыл жактан өнүгүшүнө таасир этпестен, сезимдерин да өнүктүрөт. Ошол эле мезгилде бала апасы менен гана эмес, атасы, ага, эжелери же башка балдар менен физикалык байланышта болсо дагы утушта болот. Бул анын акылын өстүрүп, атаандаштык сезимин, мамилечилдигин, биринчи болууга болгон каалоосун өнүктүрөт. Висконсин университетинин доктору Харри Харлоу маймылдардын балдарынын социалдык байланыштарын жана ал мамилелердин акыл жана социалдык жактан өнүгүүгө тийгизген таасирин иликтейт. Харлоу биринчи тажрыйбасында маймылдын баласын туш тарабы жыгач менен бекитилген капаска камап, анын ичине шишеге куюлган сүттү гана калтырган. Изилдөөчү белгилүү бир убакытка чейин башкалардан бөлүнүп, жалгыз калган маймыл өзүн кандай алып жүрөрүн көрүүнү көздөгөн. 3 айдан кийин аны маймылдардын тобуна кое бергенде, ал алгач өзүн ыңгайсыз сезген. Бирок бир жума өткөндөн кийин өзүнүн туугандары менен ойной баштаган. Экинчи тажрыйбада маймылдын баласын өзүнчө бөлүп 6 ай кармаган. Аны топко кошкондо ал бурчка жашынып алып, обочолонуп, башка маймылдар менен ойнобой койгон. Үчүнчү тажрыйбада маймылдын баласы 1 жыл өзүнчө кармалган. Андан кийин ал өзүндөгүдөй шартта кармалгандар менен да ойной алган эмес. Акырында буга чейин өзүнчө бөлүнүп кармалган бир канча маймылды капаска жайгаштырышып, алардын жанына мурда кийин өзүнчө бөлүнбөй, маймылдардын арасында чоңойгон бирөөнү кошушкан. Ал жалгыздыктан нервтик чыңалууга түштүккан. Бул бөлүнүп кармалган маймылдардын акыл жактан өнүгүү коэффициенти кадимки шартта чоңойгондордон алда канча төмөн болгон. Бул изилдөөлөр жөнүндө окуганда мен аны адам баласына салыштырдым. Баарлашуудан куру калган балдар башкаларга салыштырмалуу акыл жагынан артта калат жана мүнөзү оор болот. Азыр элдер бири-бири менен аз сүйлөшчү болушту. Бул балдардын тарбиясына таасир этпей койбойт. Ушуну эске алып, жок дегенде өздөрүнүн балдары үчүн апалар көбүрөөк чогулуп турушса дурус болор эле.
Адам коомдун жемиши экендиги, ансыз жашай албай тургандыгы көп эле айтылат. Бирок экинчи жактан анын топтоо жашоо инстинкти гана эмес, өзүнүн таанып билүү сезими да башкарат. Демек, ал коомдук менен жекеликтин ортосундагы шайкештикти табууга умтулушу зарыл. Эгерде баланс табылбаса, ал коомго ылайыкташып кете албайт. Бул шайкештикти табуу көпчүлүк учурда кенже куракта өнүктүрүүгө байланыштуу. Менин оюмча, кенже куракта калыптанган ойлонуу стереотиптеринин негизинде гана ал шайкештикке жетүүгө болот. Ал өзүнө өзү суйлоо укугун жана коомго карата жоопкерчилик сезимин камтыйт. Мындай стереотипти бала менен баарлашуунун негизинде жаратууга болот. 2 жашка келип калган куракта балага өзү менен өзү ойноо кызыксыз болуп, алар башкалар менен ойной башташат. Ушул жерден ал топто кантип алака түзүү керек экендигин биринчи жолу үйрөнөт. Ал өзү билгендей болбой, көпчүлүктүн каалоосуна баш ийүүгө туура келе турган болсо, ыйлашы мүмкүн. Ал башкалар менен тынч ойноп жатканда да, чатакташып жатканда да жамаат менен жашаганды үйрөнөт. Чыр-чатактар маанилүү. Анткени ал жеке демилгени өнүктүрө баштайт. Балдардын арасындагы чатактарды 3 типке бөлүп карасак болот. Бала өзүнүн каршылашына үстөмдүк кылат, башкага жеңилет жана катылгандын катыгын берет. Ар бир куракка карата чатактардын түрлөрү бар. Мисалы, 2 жаштагы бала чатактын пассивдүү катышуучусу болот. Ал эми 3 жашка чыкканда чырдын чыгышына себепчи болушу мүмкүн. Бул анда өзүнүн мен дегени калыптанып жаткандыгын түшүндүрөт. Балдардын ортосунда түшүнбөөчүлүктүн ар кандай себептери болушу мүмкүн. Оюнчук, чана, селкинчек үчүн күрөш же сөз менен капа кылуу, чатактар себепсиз эле чыга бербейт. Балага себебин түшүндүрбөстөн чатакташкан жакшы эмес деп тилдөө, насаат айтуу жардам бербейт. Анда кызматташтык сезимин жаратпайт. Балдардын чатактарын аралашуу алардын жамаатта жашоо инстинктинин өнүгүшүнө тоскоолдук кылуу деп айтууга болот. Балдардын өзүнүн логикасы бар. Алар бири-бири менен өздөрү билингендей баарлашышат. Бул жерде чоң кишилердин логикасына орун жок. Эгерде сиз балдардын чатагына чоңдордун логикасы менен карап, урушууга болбой тургандыгын, башкалар менен урушкан бала жаман бала экендигин айтууга аракет кылсаңыз, балаңыз өзүнчө тултуюп, ызасын ичине катат. Чатактар жамаатта жашоодогу биринчи сабак. Эки 3 жашында балада өздүк касиеттер өнүгөт. Ашыкча берилген министрлердин курчоосундагы акылсыз падыша бардык каалоолоруна ата-энесин багындырып алган, жаңы төрөлгөн баланы жана анын ата-энесин бирөө ушинтип сүрөттөгөн экен. Падыша канчалык акылсыз болбосун, ал азырынча абдан эле кичинекей. Дээрлик керээлден кечке уктайт. Ата-эне үчүн оорчулук жаратпайт. Бирок 2-3 жашка чыгып калганда шунчалык өзүмчүл болушу мүмкүн, ошондо аны башкаруу мүмкүн болбой калат. Ата-энелер аны жөнгө салууга аракет кыла башташат. Алар бала туура эмес бир нерсе кылса, күтүүсүздөн аздектөөчүдөн катаал тарбиячыга айланышып, тилдешет жана жазалашат. Бала үчүн бул өнүгүү этабында күтүлгөн жыйынтыктарды бербейт. Баланын алгачкы жылында ата-энелер өздөрү байкабай сокур берилген министр катары мамиле кылып жатып, баланы бузуп коюшат. Болжолду 2-3 жашта баланын өзүндө мен деген сезим пайда болот. Менин ал коргоого даяр. Ал мындан кийин ата-энесин уга бербейт. Аны көбүрөөк тилдеп урган сайын ал тил укпас жана
кежир болуп чыга келет. Ата энеси ого бетер кыжырданат. Бул ыксыз айлампадан качуунун бир эле жолу бар. Бала 1 жашка чыкканга чейин анын мен дегенин калыптанганга чейин аны тартипке үйрөтүү керек. Жөнөкөй бир мисал келтирели. Бала так режим боюнча тамактанышы керек. Ошондо ал ашыкча тамактанбайт жана төшөккө тийгенин тез коет. Андан кийин бул өнөкөт менен күрөшүү үчүн сизге кошумча убакыттын кереги жок. Эгерде бул маселеге көңүл бурбасаңыз, эркин тарбиялоо принцибин кармансаңыз, бала үчүн кыйроо болушу мүмкүн. 1 жашка чейинки физикалык жазалоо баланы кемсинтпейт. Тескерисинче, 2-3 жаштагы балага кол көтөрчү болсоңуз, ал катуу реакция кылышы мүмкүн. Андыктан алгач баланы эркелетип коюп, андан кийин эле катаал боло калсаңыз, ал андагы каршылык сезимин ойготот. Ата энеси күткөн жыйынтыктын теңирден тескери болушу мүмкүн. Демек, баланы көтөнгө чабуу ал кичинекей кезде гана мүмкүн. Ал убакта баланы кемсинтүү катары көрбөйт. Баладагы ачуулануу жана кызгануу алсыздыктын билдирилиши. Кичинекей бала өзүнүн сезимдерин сөз менен билдире албайт. Андыктан анын ата энеси маанайын билүү үчүн жүзүн окуй алышы зарыл. Бардык энелер балдарын өздөрү ойлогондой жакшы билээринен күмөнүм бар. Көпчүлүк учурда үй жумуштары менен алек болуп жатып, алар балдардын сезимдерине олуттуу мамиле кыла беришпейт. Анын нааразы болушуна жана кыжырдануусунун себептерин табууга аракет кыла беришпейт. Токио университетинин профессору, балдардын психологиясы боюнча адис Тошио Ямашита балдардын кыжырдануусунун негизги себептери катары төмөнкүлөрдү көрсөттү. 1. Оору менен байланышкан физикалык абал. 2. Ачкалык же чарчагандык. 3. Жагымсыз окуядан же коркуудан кийин күчтүү дүүлүгү. 4. Физикалык өнүгүүлөрдүн жетишсиздиги жана анын натыйжасында коротулбаган энергиянын топтолушу. 5. Өзүнүкүн бербөө каалоосу. 6. Кыжырданган ата энесин тууроо. Бул тизмеден улам баланын кыжырдануусунун себептерин аны курчап турган дүйнөдөн жана тарбиядан издөө керек. Ачуулануунун себептерин аныктоонун ордуна сиз аны тилдеп, жага көңүл бурбой койсоңуз, анда ал дагы өзүмчүл жана кежир болуп чоңоет. Ата энелер өз баласынын эмоционалдык абалын абдан жакшы түшүнөбүз деп ойлошу мүмкүн. Ал эми бала болсо, алардын түшүнбөй жаткандыгын сезет жана бул абал аны кыжырдантат. Ата энелерден бекем мүнөз талап кылынат. Ал негиздүү талаптарды кежирликтен ажыратууга жардам берет. Мындай акылга сыярлык бекемдиктин жетишсиздиги баланын мүнөзүн бузат. Балада кызгануу 1,5 жашында пайда болот. Ал инилүү же карындаштуу болгондон кийин пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө бул үй бүлөнүн тум баласына мүнөздүү. Ал жалгыз болгондо ата эне ага гана тиешелүү болчу. Бул бала ата энелер бири-бири менен сүйлөшүп жатканда да кызганышы мүмкүн. Мындай жүрүм турумду жөн эле кежирлик деп кароого болбойт. Кыскасын айтканда, баладагы ар бир мүнөздүн көрүнүшүнүн принциби бар. Көпчүлүк учурда бул алсыздык. Эгерде ата энеси анын сезимдерин этибарга албаса, тилдеп же мактап тим болсо, бала буга канааттанбайт. Ата энесинин максаты баланын капасын таркатпастан, анын себебин аныктоо болушу керек. Балаңызды башкалардын көзүнчө шылдыңдабаңыз. Менин бир таанышымдын сүйлөшүп жатканда мурдун кармай бермей адаты бар. Бирөө менен бир нерсени далилдеп талашып жатса, өзгөчө кысылып турган абалда, демек нервтик чыңалуу мезгилинде даана байкалат. Ал бул жөнүндө билет. Ошон үчүн тынчсызданып турат.
бирок бир нерсеге алаксыганда же тынчсызданганда ал өзүн көзөмөлдөй албай калат. Колу өзүнөн өзү мурдуна тартылат. Ал бул адаты кенже курагынан бери келе жаткандыгын айтат. 3-4 жаштагы балдар кылгандай эле оюндун кызыгына батканда ал мурдун чукуй баштачу. Ата-энеси башка балдардан ийменип да койбой, андай кылба, мурдун килтейип чоңоюп кетет деп урушуп калышчу. Ушул убактарда ал автоматтык түрдө мурдун кармалап, кичирейтүүгө аракет кылчу. Акырындык менен бул адатка айланып калат. Анан ал күзгөгө көп карана баштайт. Өзүнө мурду башкалардыкынан чын эле чоң көрүнө баштайт. Натыйжада ал мүмкүн болушунча мурдун кысып, кичирейткенге аракет жасай берет. Адаты өмүр бою калбайт. Ал мектепке бара баштаганда балдар байкап калышып, шылдыңдай башташат. Бул тынчсыздануулар ага катуу таасир этет. Ал өзүн кемчилиги бардай сезип, натыйжада абдан уялчаак болуп өсөт. Ошол эле мезгилде анын мурду анчалык деле чоң эмес болчу. Өңүндө да өзгөчөлүк жок эле. Ошондой болбогон шартта да мен мерез ата-энелерди эч түшүнбөйм. Алар өз баласынын кемчилигин көргөзмөгө койгондой болушту. Мындай жагдайлар көп эле кездешет. Көптөгөн ата-энелер балдарынын кемчилигин башкалардын көзүнчө сөз кылышат. Алар балдар эч нерсе түшүнбөйт деп ойлошот. Бирок болор болбос кемчилиги болсо да, эгерде аны элдин көзүнчө айтып берсе, кандай зыян алып келерин эч качан биле албайсың. Баланы тилдегенден көрө мактаган оң. Мактоо же жазалоо экөөнүн ичинен акыркысы таасирдүүрөөктөй, бирок такырандай эмес. Жазалоо балада таптакыр тескери реакция жаратышы мүмкүн. Ачыктан ачык баш ийүү. Анткени мактоону да, жазалоону да өтө кылдат колдонуу зарыл. Дасторконго шире алып келе жаткан энени элестетиңиз. Энесинин бардык кыймыл аракетин туурагысы келген бала аны кайталагысы келет. Энеси болсо болбойт деп бакырып, ал төгүп алат деп коркконунан ага учуп жетет. Бул туура эмес. Ал чоңоюп калганда ошол эле энеси жардам бербейсиң деп баласын күнөөлөшү мүмкүн. Жада калса ал өзү үчүн азырынча татаал болгон нерсени жасагысы келип жатса да, сен чоңоюп калган турбайсыңбы деп аны мактап коюу керек. Анан ширени кичине бөксөртүп, стаканды алып баруусуна мүмкүнчүлүк түзүү керек. Мындай мамиле өтө маанилүү. Бир жолу Сузуки мага айылдагы музыкалык мектептен жолуктурган бир бала жөнүндө айтып берди. Бала эч үмүтсүз деп эсептелчү. Ал скрипкада абдан начар ойночу. Ага эч ким жардам бере алган эмес. Сен мага ойноп бересиңби деп суранып калат доктор Сузуки. Ал начар ойноп берет. Бирок доктор баланы мактап коет. О, сонун деп артынан минтип кошумчалайт. Мен мындай ойнойм. Кандай ойлойсуң? Сен ушундай ойной аласыңбы? Ойной алам дейт бала. Анан кайрадан скрипканы алып болгон күчү менен ойнойт. Таң калыштуусу анын ойногону жакшыра түшөт. Көрсө, акыркы мезгилде байкушту уруш эле беришипти. Ал болсо колдоого, мактоого зар болуп жүрүптүр. Доктор Сузуки балдарды тилдебей мактаса, алар менен иштешүү кыйла эле жеңил болот деп эсептейт. Албетте, тилдей турган, мажбурлай турган жагдайлар да болуп калат. Ошол эле мезгилде татаал кырдаалдарда балага тандоо укугун берип, же көндүргөнгө аракет кылуу керек. Эгерде бала сиз окуя элек жаңы гезитти тытып жатса, колунан гезитти жөн эле алып койбостон, же аны колго чаппастан ага эски гезитти берсеңиз болот. Антпей гезитти жөн эле колунан алып койсоңуз, сиз андагы ишмердүүлүккө болгон маанилүү импульсту токтоткон болосуз. Андан тышкары ага кызыктуу болуп жаткан буюмду алып салып, аны ишсиз калтырасыз. Эгерде сиз
балага эч кандай альтернатива сунуштай албай жатсаңыз, эмне үчүн аны жасабоо керектигин түшүндүрүшүңүз керек. Балким ал сиздин сөздөрүңүздү түшүнбөстүр, бирок сиздин үнүңүздөгү ишенимден улам сезип, ага позитивдүү таасир этиши мүмкүн. Төртүнчү бөлүк. Тарбиялоонун принциптери. Шыктандыруу жана тартипке умтулуу. Кызыгуу мыкты түрткү. 2-3 жаштагы балдарды ар күнү көбүнчө эркинен тышкары доктор Сузукиге скрипка сабагына жетелеп келишет. Алар айлана чөйрөгө кызыгуу менен карашат, секиришет, коридордо ары бери чуркашат. Скрипкага кызыгып да коюшпайт. Эгерде ата-энелери аларды сабак окугун деп мажбурлай турган болушса, ыйлашат, ызы-чуу салышат. Балдар скрипканы жек көрүп калышат. Алардын мындай күчтүү реакциясы ушул уракта алардын эч кандай зомбулукту жактырбаган, өздүк мен дегени ойгонуп жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Андыктан доктор Сузуки балдар эмне кылгылары келсе, баарын кылууга уруксаат берет. Скрипкага жакын жолотпойт. Кыска убакыттан кийин тынч алып, башка балдардын ойноп жатканына канааттануу менен байкоо жүргүзө баштайт. 2-3 айдан кийин бала жолдоштор ойногон пьесанын баардыгын жакшы эстеп калат. Ушул жерден ал өз ойноп көргүсү келе баштайт. Мугалим баланын чыдам таптакыр кеткенге чейин күтөт. Ошондо гана ага биринчи сабагын берет. Бардык балдарда даярдык мезгили ар кандай. Эң узагы 6 ай. Сузукинин методунун башкы принциби кызыгууну ойготуу. А бул эң жакшы түрткү. Анын пикири боюнча мажбурлоо окутуунун эң начар ыкмасы. Эгерде балада скрипкага болгон кызыгуу пайда болсо, ал кыска убакыттын ичиндеги чоң ийгиликтерге жетише алышат. Кээде мугалимдин күтүүлөрүнөн да ашып кетишет. Окутуу предметине баланын кызыгуусун жандандыруу эң мыкты педагогикалык метод. Ошондуктан, эгерде ата-энелер баланы бир нерсеге үйрөткүсү келсе, кызыгуу жаратуулары негизи милдет болуп саналат. Мисалы, баланы санаганга үйрөтүүнүн ордуна анын сандарга болгон кызыгуусун ойготуңуз. Аны жазууга үйрөтүүнүн ордуна жазуу процессине болгон кызыгуусун жандандырыңыз. Башка сөз менен айтканда, ата-энелердин милдети баланы окууга даярдоо. Бул кызыгууну ойготуу үчүн негизги шартты түзүү маанилүү. Мисалы, балада сүрөт тартууга болгон каалоо пайда болсун десеңиз, анын айланасында карандаш жана кагаздар жетиштүү өлчөмдө болушу керек. Эгерде шарт түзүлбөгөн болсо, балада тигил же бул нерсеге болгон кызыгуу пайда болот деп күтүүнүн кажети жок. Музыкага же сүрөткө кайдыгер болгон чоң кишилер аларды сүйбөгөнүнүн негизги себеби кенже куракта мажбурлагандыктан же кызыгуунун пайда болушу үчүн тийиштүү шарттын түзүлбөгөндүгүнөн улам болгондугун тастыктап турат. Ыргактуу нерселердин баары балага жагат. Америкада англис тили сабагына байланышкан абдан популярдуу пластинка бар. Түлкү тууралуу ырдын тексти шундай ритмикалык музыка менен коштолот, керек болсо мага окшогон чоң кишилер да бийлей башташат. Ыргактуу музыка менен коштолгон сөздөр оңой эле эсиңде калат. Эстеп калуу эч кандай атайын машыгуусуз же жаттоосуз өзүнөн өзү эле ишке ашат. Тилекке каршы Жапонияда тилди музыканын коштоосунда үйрөнө турган техника иштелип чыккан. АКШда кенже курактагы балдарга тил үйрөтүүнүн ийгиликтери балдарды кыйнабастан кызыктырууга аракет кылууда турат.
Биздин көпчүлүгүбүз окуу деген сөзгө терс реакция кылабыз. Биз алдын ала терс мамиледебиз. Анткени окуу биздин аң сезимибизде эркибизди кыйноо менен байланыштырылат. Негизгиси окуу канааттануу менен коштолушу керек. Биз ошондо чоң ийгиликтерге жетебиз. Бир кечилдин баласы ар бир аткан таңда атасы ырдаган диний сутраларды жөн эле жаттап алган. Сутраларды гон күнүнүн алдында ырдагандыктан бала үчүн аларды жаттап алуу кыйынга турган эмес. Эгерде аны жаттатууга мажбурлай турган болсо, ал үчүн абдан оор тапшырма катары кабылданып калмак. Балдар кызыктуу нерселерди туура, кызыксыздарды туура эмес деп эсептешет. Сиз дубал кагазын айрып салгандыгы үчүн баланы тилдейсизби? Сиз ага бул жакшы эмес экендигин кантип түшүндүрөсүз? Сиз үчүн жакшы же жаман жеке тажрыйбаңызга жалпы коом тарабынан кабылданган моралдык нормаларга байланышкан. Бирок кичинекей балада тажрыйба жок. Дубал кагазын тутуу жакшыбы же жаманбы деп чечим кабыл алууда таяныч жок. Эгерде аны тилдесеңиз, жагымсыз жыйынтыктардан качуу үчүн муну кайталабашы мүмкүн. Ошол эле мезгилде ушул окуя анда жаңыдан гана пайда болуп келе жаткан чыгармачылыкка болгон умтулууну жок кылып коюшу ыктымал. Балдардын психологу Сейширо Аоки баладагы жакшы жана жаман деген түшүнүктөрдүн калыптанышын изилдеген. Бала үчүн жакшы деген нерсе кызыктуу жана өзүнө тарткан нерселер. Мисалы, уурдалып кеткен балдардан буга чейинки баардык эскертүүлөргө карабастан, эмне үчүн бейтааныш адамды ээрчип кете бердиң деп сурашканда алар менен абдан кызыктуу деп түшүндүрүшкөн. Балдарды уурдаган адамдар кыязы баланын психологиясын жакшы билишет. Алар аны кызыктыра алышат. Эмне менен кызыктырганды да билишет. Кичинекей бала кызыктуу нерселердин баары жакшы деп эсептеп, эч бир жамандыкты ойлобостон ууруну ээрчип кете берет. Бул жакшы жана жагымдуу деген түшүнүктөрдү бириктирүү кенже курактагы мезгилге гана мүнөздүү нерсе. Акырындык менен бала тажрыйбалуу боло баштайт. Эми ал сени мактай турган нерселердин баардыгы жакшы деп кабылдай баштайт. Эгерде ага берилген тапшырманы аткаргандыгы үчүн мактоо укса, ал туура кылдым, жакшы деп ойлонот. Тескерисинче аны тилдеп же жазалай турган болушса, демек туура эмес иш кылган. Жагымсыз сезимдер жаман деген түшүнүк менен байланыштырылат. Мисалы, сиз баланы скрипкада жаман ойногондугу же шар окуй албагандыгы үчүн жемелейсиз. Бала окуу процессинин баардыгын кыйынчылык тартуулай турган нерсе, демек начар деп кабылдайт. Көпчүлүгүбүз музыканы же англис тили боюнча сабакты жагымсыз сезимдер менен байланыштыргандыгы үчүн жек көрөбүз. Андыктан балага эмне жакшы жана эмне жаман дегенде өз түшүнүгүңүздү таңуулагандын ордуна ал жакшы нерселерди кылып жатса, жагымдуу эмоцияларды, жаман нерселерди кылып жатса, жагымсыз эмоцияларды чакыруу кыйла жемиштүү болмок. Балаңыздын жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүшү сиздин мактоо жана жазалоо ыкмаларын канчалык жемиштүү колдонгондугуңузга жараша болот. Баланын кызыгуусу бекемделүүгө муктаж. Албетте, баланы тарбиялоодо кызыгуу мыкты шыктандыргыч. Бирок бул жерде бир маселе бар. Баланын бир нерсеге көңүлдөнүүсү тез жоголот. Анткени анын кызыгуусу чексиз. Эгерде аны жайына койсоңуз, анын көңүлү бир буюмдан экинчисине тез секирип турат. Албетте, бул анын курагына мүнөздүү нерсе. Анын көңүл коюусун бир нерсеге күч менен кармоо аракети тескери натыйжа бериши мүмкүн. Баланын кызыгуусу
дүйнөнү таанууда маанилүү шарт жана анын акыл жана интеллектуалдык өнүгүүсү үчүн маанилүү. Мен балага толук эркиндик берүүнү сунуш кылбайт элем. Ал үчүн бир эле нерсеге такалып калуу бул абалдын татаал формасы аутизм деп аталат. Жана бир нерсеге көңүл токтотпостон ары бери чабыла берүү да коркунучтуу. Натыйжада ал жеңил адам болуп өсүшү мүмкүн. Бала өзүн курчап турган чөйрөдөгү кызыктуу буюмдардан жан дили менен ойной турган бир нерсени таап алат. Ага жанында бирөөнүн турушу да маанилүү эмес. Адатта ага чоң кишилердин жардамы керек болот. Баланын тигил же бул нерсеге болгон кызыгуусунун сакталып калышы, өнүгүшү же кыска убакыттын ичинде жоголушу чоң кишилердин канчалык тез байкап, реакция кылуусу менен байланышкан. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо өтө маанилүү. Биз баланын кайсы кызыгуусу жөндөмдүүлүккө өсүп жетилерин билбейбиз. Ошентсе да анда аларды өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Кайталоо баланын кызыгуусун шыктандыруунун мыкты ыкмасы. Эгерде чоң кишини бир эле баянды күн бою бир канча жолу угууга мажбурласак, ал өлгүдөй зеригет. Мен өзүм чыдамсыз адаммын. Ал тургай бир эле нерсени эки жолу уга албайм. Бирок бала кезимде ата-энемди бир эле жомокту кайра айтып бер деп кечке кыйнай берчүмүн. Укканда эч тажач эмесмин. Баланын мээсинде калыптанып жаткан байланыштар үчүн кайталоо абдан маанилүү. Кайталоо бала тажабагандыгы үчүн эле маанилүү эмес. Эң башкысы, бала бул куракта зеригүү дегенди билбейт. Бул баланын мээсинде туура схемалардын калыптанышы үчүн маанилүү. Ал анын кийинки интеллектуалдык жашоосун аныктайт. 3 айлык бала эгерде ага бир канча жолу ойноп берсе, татаал музыкалык чыгарманы эстеп кала алат. Баланын маалыматты сиңирүүдөгү жөндөмдүүлүктөрү абдан чоң. Бул убакта кайталоо дагы бир маанилүү ролду аткарат. Ырларды жана жомокторду көп жолу кайталагандыктан эстеп калып, бала бир окуяга же ырга маани берип, анын мазмуну тууралуу бүтпөгөн суроолорду бере баштайт. Өзү жактырып калган жомокту жаттап алат. Анын материалынын негизинде өзүнүн дүйнөгө болгон кызыгуусун белгилүү мезгилге чейин канааттандыра алат. Бир нерсеге кулак түрүү кызыгууну жаратат. Ал өз кезегинде өсүп өнүгүүгө зарыл болгон эркти тарбиялайт. Ишмердүүлүккө болгон эрк өзүнөн өзү эле пайда болбойт. Эрк кызыгуу менен шыктандырылат. Ал өз кезегинде адамды андан ары өнүгүүгө түртөт. Бала жомокторду угат. Кийинчерээк ал картиналарга кызыга баштайт. Анан тамгаларга кызыгуусун артат. Акырында окуганды үйрөнгүсү келет. Мен бир нече ата-энени билчилем. Алар эртеден кечке иштегендиктен 1 жаш 2 айлык баласын интернатка беришет. Бала үйгө келгенде өнүгүүдөн артта калып жаткан. Бирок 4 же 5 жашка келгенде аны музыкага, өзгөчө скрипка жана фортепиано сабактарына кызыгуусу абдан артат. Мындай күтүүсүздөн ашып ташкан кызыгуу каяктан чыкканын ата-энеси түшүнө албайт. Алар интернатта уктаардын алдында Моцарттын жана Шуберттин бешик ырларын угузушканына карабастан, баланын интеллектуалдык жактан жеткиликтүү шыктандырылбагандыгын түшүнүшчү. Бир жагынан интеллектуалдык жактан жеткиликтүү шыктандырылбагандыгы, экинчи жагынан бир эле музыканы кайтала бергендиги баланын акыл жактан өнүгүүсүн жайлаткан. Бирок анын музыкага болгон сезгичтигин жогорулаткан. Бул окуя абдан көрсөтмөлүү жана кенже курактагы балдарга ар кандай таасир этүүнүн бир жактуу эмес экендигин көргөзөт. Балдардын кыялы жана фантазиясы чыгармачылык жөндөмдөрдү өнүктүрөт.
Көптөгөн ата-энелер баласын чыгармачыл инсан кылып тарбиялагысы келишет. Бирок бүгүнкү күндөгү чыгармачылык башаттуу тарбиялоо системасы кенже курактан баштап ойдогудай майнаптуу эмес. Чыгармачылык деген эмне? Так аныктама берүү кыйын. Жөнөкөй маанисинде бул кыялдын эркин чабытташы, курч туюм. Алар ачылыштарга жана ойлоп табууларга түрткү болот. Бул чыгармачылыктын жогорку деңгээлинде интеллект, эрудиция жана кыял жуурулушат. Чыгармачылык ийгиликтин тамыры субъективдүү, эмоционалдык кабылдоо жана кенже курактагы тажрыйбаларга барып такалаары күмөн жаратпайт. Башка сөз менен айтканда, чоң кишилер үчүн реалдуу жашоодон абдан эле алыстай сезилген балдардын фантазиясы чыгармачылыктын түйүлдүгү болуп саналат. Мисалы, сиз балага кайсы бир айванатты белекке бердиңиз. Ал өзүн ошол жаныбар менен окшоштуруп, буга чейин уккан жомогунун же реалдуу тажрыйбанын негизинде ал жөнүндө бүтүн окуя ойлоп табат. Же мисалы, кайсы бир сүрөт анын кыял чабыттоосун ушунчалык жандандырышы мүмкүн, чоң кишилер мындай нерсеге эч жөндөмсүз. Леонардо да Винчи кичинекей кезинде шыптын астында учуп жүргөн жез кемпирлерди, шыптын жаракаларынан, тактарынан кыймылдап көрүнгөн ар кандай укмуштуу жаныбарларды көрчү экен. Чоң киши чайнектин сүрөтүн тартса, бала сүрөттөн оозун ачып турган балыкты көрүшү мүмкүн. Чоң киши болбогон нерселерди айтпачы, бул чайнек деп баланы жемелеши мүмкүн. Мындай жооп туура эмес. Эми гана ачылайын деп турган гүлдү жок кылуу менен барабар. Балдардын туюмун, 6 сезимин өнүктүрүңүз. Биз адамда 5 сезим бар экендигин билебиз. Көрүү, угуу, жыт билүү, даам билүү жана сезүү. Бирок анын 6 сезими да бар. Бул туюм. 6 сезимден улам көптөгөн аялдар, мисалы, күйөөсүнүн көзүнө чөп салганын катасыз билишет. Эгерде тогетерин айта турган болсок, туюм ар бир чоң ийгиликтин негизин түзөт. Бардык улуу ойлоп тапкычтар өздөрүнүн мол тажрыйбасына жана билимине карабастан туюмуна ишенишкен. Туюм 5 сезимдин бардыгынан ашып түшөт. Демек, эң байыркы фундаменталдуу сезим болуп саналат. Туюуну логикадан деп эсептешет. Ал эми жүйөлүү мааниге баш ийбеген туюмду айвандык инстинкт деп аташат. Мен бала 3 жашка чейин айванатка абдан жакын экендигин айттым. Анткени ал дагы эле логикалык ой жүгүртө албайт жана өзүнүн инстинктине таянат. Муну эсибизден чыгарбастан, анын өнүгүшүн колдообуз зарыл. Жок дегенде логика жана акылдын далилдери менен басым жасабастан, көндүмдөрдү үйрөтүшүбүз максат кылайык. Андан тышкары туюм береги 5 сезимдин жыйындысы болгондуктан, анын өнүгүшү бардык сезимдерди курчутат. Балдарды тарбиялоодо жыныстык айырмачылыктар керекпи? Ата-энелер баласы ким болорун кыялданышканда, анын жынысын эске алышат. Ал саясатчы болобу же окумуштуубу? Ал сулуу жана акылдуу болот деп үмүттөнөм. Биз жаңы төрөлгөн балага же кызга эмне себептен ар кандай мамиле кылабыз? Чындыгында 3 жашка чейин балдардын сырткы көрүнүшүндө анчалык деле чоң жыныстык айырмачылык жок. Кээде ал тургай биз аларды сыртынан айырмалай албайбыз. Илимде да жыныстык айырмачылыктар 3 жаштан кийин билине баштаарын айтышат. Белгилүү балдар психологу
Ван Орнштейн бир канча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ага ылайык 3 жаштан кийин гана баланын жүрүм туруму кайсыл жыныска таандык экендигин билдире баштайт. Ал эми 4 же 5 жашка келгенде оюндарда балдар өзүнүн жынысын так билдиришет. Демек, 3 жашка чейин жыныстык органдардын формасы гана балдардын ортосундагы айырмачылыкты көрсөтөт. Ошого карабастан ата-энелер балдарды алардын жынысын эске алуу менен тарбиялашат. Мисалы, жаңы төрөлгөн баланы жалаң гана көк түстө кийиндиришет. Ал эми кызды болсо кызыл түстө. Баланын өзүнүн жактырганы жок. Эгерде бала кызыл түстөгү кийимди кийип жүрсө, кыз оюнчук пистолет менен ойноп жүрсө, эмнеси жаман? Эгерде бала куурчакка кызыгып калса, аны эмне, алып коюш керекпи? Ал бала экендигин дайыма эскерте берүүнүн кереги барбы? Эмне себептен кыз күрөшкө кызыкса болбойт? Немис акыны Рилкени кыз сыяктуу тарбиялашкан. Ага ал тургай кыздардын кийимин кийгизишкен. Бирок андан ал аял чалыш болуп өскөн жок да. Кыз эркек чалыш, бала кыз чалыш болуп өсүп калбасын деп тынчсыздангандын ордуна ата-энелер жыныстык айырмачылыктар жөнүндөгү өз түшүнүктөрүн баласына таңуулап жатып, анын психикасына кандай зыян келтирип жаткандыгын аңдашса жакшы болмок. Балага жыныстык темаларда чындыкты айтыңыз. Жыныстык тарбия берүү акыркы мезгилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын бардыгында активдүү талкууланууда. Негизги суроо: жыныстык тарбия берүүнү качан баштоо керек? Башталгыч мектептеби же орто класска келгендеби? Менин оюмча, бул суроо туура эмес. Жыныстык жашоо инстинкттин чөйрөсү. Эмне себептен белгилүү куракка чейин баладан чындыкты жашырып, анан айта баштоо керек. Кичинекей бала өзүн ортоңку түргө кирген жандык катары сезсе да, 2-3 жаштан баштап эле жыныстык маселелерге байланыштуу суроолорду бере баштайт. Алгач, мисалы, сууга түшүп жатканда апасы менен атасы башкача түзүлүштө экендигин өзүнө ачылыш кылат. Албетте, ал суроо берет. Эгерде үй бүлөдө дагы бир бала төрөлгөн болсо, ал кичинекей ымыракайдын кантип жарык дүйнөгө келип калгандыгы тууралуу суроо берет. Мындай суроолорго бала так жооп алыш керек. Аны тамашалоонун же калп айтуунун кереги жок. Ата-эненин уялуусу жана чала була бир нерселерди кобурап коюусу бул теманы жабык нерсеге айландырып, анын кызыгуусун ого бетер арттырат. Ыксыз фантазияны пайда кылат. 2-3 жаштагы баланын туюму аны алдап жатышкандыгын билдирет. Ал жүзүнөн билдирбесе да, ата-энесинин кызыктай жүрүм туруму анын кызыгуусун арттырышы мүмкүн. Бала жыныстык жашоо жөнүндө билүүгө өтө эле эрте деген аргумент буусам туура эмес болуп саналат. Жыныстык темаларда ал башынан эле табигый мамиле кылуусу үчүн жай баракат, ынактарча отуруп сүйлөшүү туура болот. Жыныстык мамилени тыюу салынган тема деп эсептеген үй бүлөлөр бала чагында туура эмес тарбия алган кишилер болуп саналат. Туура эмес тамактануу өмүр бою кала турган терс өнөкөттөрдү калыптандырат. Тамактануу көйгөйү эртеби кечпи ар бир үй бүлөдө келип чыгат. Балдарды тарбиялоо боюнча аялдардын журналдарында жана колдонмолорунда бул темада көп макалалар бар. Баланы өзү жактырбаган тамакты жегенге кантип көндүрүүгө болот? Бирок калыптанып калган нерсени оңдоого аракет кылгандан көрө тамактанууда көйгөй жараткан себептерден кантип кутулуу керек деген суроону берсек туура болот го. Туура эмес өнөкөттөрдөн кутулуу абдан кыйынга турат. Эгерде баланы анын каалоосуна каршы мажбурлай турган болсо, жүрөгү айлануу же тамакты жек көрүү өмүр бою калышы мүмкүн. Менин ишеним боюнча айрым тамактарга аллергиядан тышкары балдарды ичирип жедирүү көйгөйү
кичинекей кезде туура эмес тамактануудан улам келип чыгат. Эгерде сиз балаңызга күн сайын бир эле тамактын түрүн жедире берсеңиз, анын даам татуу сезими өнүкпөйт. Ал тамактын жаңы түрүн жегенден баш тартат. Башка сезимдер сыяктуу эле баланын даам татуу сезими 1 жаштан 3 жашка чейинки куракта калыптанат. Аны пайдалуу нерселер менен гана ит же жылкы сыяктуу тамактандыра бербеңиз. Сиздин балаңыз бул даамдуу же мыкты даярдалган деп сизге айтпайт. Ошол эле мезгилде ал тамактан канааттануу алыш үчүн тамак мүмкүн болушунча ар түрдүү болушу маанилүү. Тамакка болгон табетинин туура калыптануусу үчүн мен балага абдан даамдуу нерселерди берер элем. Анча даамдуу эместерин мүмкүн болсо ата-энелер жеп түгөтүп коюшкан оң. Бала көбүрөөк даамдарды татып билүүсү үчүн тамактарга кошулган ар кандай татымдарга, кошулмаларга да абдан көңүл буруу керек. Күн тартиби убакыт сезимин өнүктүрөт. Бала кезимдегиден айырмаланып, азыр телевизордун заманы. Учурда балдар үчүн телевизорсуз жашоо мүмкүн эместей. Ата-энелер балдар менен байланышын жоготпош үчүн каалабаса да, алар көргөн берүүлөрдү көрүшөт. Телевидение балдардын жашоосунда сааттын ролун аткарып калды. Анткени аларда убакыт сезими жок. Ар бир программа кайсы бир окуя менен салыштырылат. Атасы жумушка кетет, атасы жумуштан келет. Уктоо сааты келди жана башка. Телеберүүлөрдүн регулярдуулугу балада убакытка карата сезимдерди калыптандырат. Адатта кичинекей бала бүгүнкү күн менен гана жашайт. Ал үчүн өткөн чак же келечек деген түшүнүктөр жок деп эсептешет. Болжолду 2,5 жашка чыгып сүйлөй баштаганда ал чейин, кийин, кече жана эртең деген түшүнүктөрдү аңдай баштайт. Башка сөз менен айтканда, ал сүйлөп, сөздү түшүнө баштаганга чейин убакыт сезими жок. Бирок бала учурду, келечекти жана өткөн мезгилди кайталанып турган телепрограммалардан улам түшүнөөрү практикада кездешүүдө. Телепрограммалардын так регулярдуулугу, үй бүлөдөгү эртең мененки тамак, түшкү тамак, атанын жумуштан келиши сыяктуу үй бүлөлүк жашоодогу күндөлүк окуялардан дагы так убакыт кесилишинде ишке ашат. Телевизор баланын күнүмдүк тартибин уюштурууда жакшы кызмат кылышы мүмкүн. Так режимди балада жакшы манераларды камсыздоо үчүн гана эмес, убакытты сезе билүүсү үчүн да сактоо керек. Кээ бир энелер балдар санаганга чейин эле балдарын саатты карап убакытты билүүсүн үйрөтөт. Бала сааттын жебесинин маанисин түшүнбөйт. Андыктан желеге карап, саат 8 болду, уктай турган мезгил келди деп айтуунун пайдасы жок. Бала саат 8 болгондугу үчүн эмес, караңгы болуп калгандыгы, уйкусу келгендиги үчүн уктайт. Регулярдуу күн тартиби балада абстрактуу убакыт сезиминин иштелип чыгышына өбөлгө түзөт. Бул тартип бала үчүн саатты да алмаштырат.